Өзүмдүн апам 74 жашта менин жоолукчан жүргөнүмдү жактырбайт. Эми Союздун тарбиясын көрүп калган, азыр ушундай кичине сабырлык коёсу. Ошол себептен кээде мен ага орой жооп берип коем. Жок. Орой жооп бербеш керек. Дайым жакшы жооп бериш керек. Кыргызда сөз бар го. Атаң доңуз болсо багып, байлап бак дейт. Ал деген нерсе кандай болгондо дагы ата-энеге жакшы мамиле кылыш керек. Капыр болсо дагы жакшы мамиле кылыш керек. Бул мүмкүн мусулман. Билесиңер, Абу Кухафа, Абу Бакр радиаллаху анхунун атасы. Мусулманчылыкты кабыл алган эмес эле. Качан Мекке фатх болуп, Мекке ачылып, мусулмандар Меккенин колуна киргизгенде Абу Бакр биринчи атасына барган. Биринчи атасын зиярат кылгана барган, Абу Кухафага. Барып зиярат кылып, атасына айткан: "Ата, динге кел, бактылуу жашайсың" дегенде, "Мени пайгамбар апар" деген. Кийин анан пайгамбарыбызга жетелеп, Абу Кухафаны апарганда пайгамбардын астына иманга келип, анан бул жерден далил эмне? Атасы капыр болсо да мамиле кылган. Ошон үчүн дайым мамиле кылыш керек. Анан пайгамбарыбыз эмне деген? "Аксакалды бекер кыйнапсыңар, мен барат элем" деген. Пайгамбарыбыздын сыпаты. Сабыр болушунча жасайм деп, чыдабай кетем мен, коюңуз эми. Энеңизге, атаңызга чыдабаган сабырды бышырып жеңиз. Дайым сабыр кылыш керек. Алар биздин ата-энебиз, дайым жакшы мамиле кылыш керек. Кандай болгондо да. Эми сөздүн акыркы чеги да капыр болсо да жакшы мамиле кыл деген. Доңуз болсо байлап бак дегендин нар жагында уже эч кандай сөз калбаш керек. Ата-энеге дайым жакшы мамиле кылыш керек. Ушул апам орой жооп бергеним кандай болуп калат? Туура эмес. Ичимден өзүмдү деле жаман сезем. Жакшы мамиле кылыңыз, жакшы. Өзүңүз тарбиялаңыз. Кудай таалам ушул апаңызга иман, инсаф берип, ушул 74 жашка чыгып калыптыр. Ушул бул дүйнөдөн өткөнгө чейин ушул иманы менен инсафтуу болуп, исламды жакшы көрүп өткөнүн насип этсин.